Саламатсыздарбы? Мен Зуева Шахабат Зуевна, ушул окуу жайдын массажист, тренери, инструктор болом. Өзүм негизи массаж боюнча, гирудотерапия боюнча, капилляротерапия боюнча сабактарды өтөм. Азыр эми бул биз азыркы учурда өтүп аткан программабыз эң сонун программа болуп турат. Өзүңүздөр көргөндөй эле бизде жаш ограничениясы жок. Мен иштейт элем, мага билим керек эле, үй бүлөмө билим, ден соолук керек, жакындарыма өзүм кам көрөт элем деген, ошондой эле да кошумча акча иштейт элем деген каалоочулар келип окуп атышат. Болот. Азыркы учурда эми өзүңөр деле билип жатпайсыңарбы? Көп учурда бизде кыймылдуулук азайып кетти. Балдарда, чоңдордо элементарно эле жана кифоз, сколиоз, плоскостопия, ошондой эле остеохондроз деп аялдардын көп оорулары пайда болот. Көбүнчө аялдарда байкалат, жанагы мойну калың болуп кетет. Арт жакта ошондой холкалар образоваться этет. Ошол оорунун баарын ушу массаждын жардамы менен жеңип кетүүгө болот. Мисалга азыркы учурда именно ушу кыймылдын аздыгына байланыштуу бизде сөөк, муун, булчуң оорулар аябай көбөйүп кетти мурдакы учурга салыштырмалуу да. Ошон үчүн бул аябай сонун мүмкүнчүлүк. Баарына, бүт баарына үй бүлөгөбү, иштей истесеби, эми өзүңөр билгендей эле, например, азыр массажды баарыңар эле барып жүрөсүздөр, билесиздер канча турарын массаждын баасы. Чем бирөөгө 20 000 массаж төлөгөндөн көрө бул жерден келип массажды үйрөнүп алсаңар, өзүңөр канча, мисалы балаңарга болобу, үй бүлөңөргө, кошунаңарга болобу, коллегаңарга болобу массаж жасай берсеңер, дополнительно тыйын болуп калат, дополнительно өнөр болуп калат. Бизде айтат го баягы кыргызда өнөрлүү өлбөйт дегенчи, адамга 70 өнөр аздык кылат дегендей эле. Бул өнөр эч качан өлбөчү өнөр, жашап кетчү, келечеги бар өнөрлөрдүн бири болуп эсептелет. Ошондой эле баса белгилеп айта кетчү нерсе, азыркы заманда именно массаж эң востребованный кесиптердин бири деп айтсам болот. Ал эми бизге азыр келип окуп аткандардын баары бүт бекер окуп атышат. Курстун жүрүшүндө болсо сөзсүз түрдө эле эң биринчи теория өтүлөт. Теория өтүлгөндө бизде момундай экспонаттарыбыз бар. Мындан тышкары дагы бир нече көптөгөн бизге именно керектүү көрсөтмө каражат, көрсөтмө куралдарыбыз бар. Окуучуларыбыз теорияны окугандан кийин сөзсүз түрдө үйрөнгөн жана теория боюнча үйрөнгөн этаптар, техникалардын баарын практика жүзүндө кайра массаждарды жасап, колдорун көндүрүп, навыктарды вырабатывать этип, колдорун көндүрүп үйрөнүп чыгышат. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Марипа. В данное время обучаюсь на массажиста. Обучение проходит очень интересно. Ну, несмотря на то, что у меня есть уже своя профессия, не одна, у меня 2 профессии. Профессия массажа уже будет у меня 3-я профессия, куда я пришла. Несмотря на это, как говорил великий Ленин, учиться никогда не поздно, обучаться новой профессии тоже очень интересно. Я бы хотела в будущем помогать людям, в первую очередь, это моя цель. Естественно, я хочу на этом не останавливаясь, продолжать дальше обучение, более профессионально хочу обучиться этой профессии. И в действительности, может быть, даже повезет мне открыть свой салон. Саламатсыздарбы? Мен Касымбаева Нурбөбө Жумалиевна. Ушул окууга катышып калганыма өзүм дагы кубанычта болуп турам. Анткени мен бул курсту угуп туруп сразу эле окуп алышым керек экен деп өзүм үчүн, үй бүлөм үчүн керек болду бул массаж. Абдан жакшы экен. Бизди окутуп аткан эжекелерибиз, агайларыбыз дагы үйрөткөнү дагы жөнөкөй, жакшынакай кыргызча, орусча жакшы тил менен үйрөтүп атышат. Мага абдан жагып атат. Мен бул курсту өзүм үчүн, үй бүлөм үчүн деп окуп аткам, бирок дагы ойлонуп атам. Эгерде айылыма барганда, айылдагы элиме керек болуп калса, массаж жасап берип кой десе, элиме дагы керегин тийип, ошолорго да жарайбы деген ойдо. Андан ары дагы айылыман барып массаж кылып берсемби деген ойдо болуп турам. Анан эми бара көрөбүз. Анан азыркы үйрөнүп аткан массаж
Эми билбейм, мага аябай жагып атат. Ушул жерде үйрөтүп жаткан ага эжекелерге чоң ыраазычылык айтам. Дагы окуп үйрөнгүсү келген жаштарбы, азыр эми окуу деле мындай жашка карабайт го, окуунун кечи жок. Мен деле 56 жаштамын. Мына 55-тен 56-га кетип атам. Окуунун эртели кечи жок. Келип окуса, билим алып, эл керегине жарайбы же семьяларына жарайбы? Айтор, кыскасы ушуну үйрөнүп алышса абдан керектүү массаж экен.